بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اختفى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгінгі жұма хутбасының темасы білгенімізді білгендерден сұраңыз. Сізде сұрау пайда болып қалса, шариғат діни мәселеде сізде бір түйшік жаралса, сіздер бітті ұстаздарға алуға қайырмас. Егерде сіздің жүріп бара жатқан машинаңыз кішкене бір бұзылып, электрондық жағынан же болса башқа жағынан ошондай бір кемчилдик жаралса, токтоп туруп дагы досуңузга чаласыз. Чалсаңыз ал айтат: ушул жагын билбейт, ошондо электрикке кайрылбайсыңбы дейт ал. Дөңгөлөк жарылып калды деп сурасаңыз, ал айтат: насостоп кете бер дебейт эч качан. Ал вулканизацияга барсаң дейт. Шу мотордун бир мындай кичинекей бир күйүп атат, бир сары күйүп атат. Айдай бер, мен деле айдап жүргөмүн дебейт. Ушу моторун кармайт. Мотористка бар дейт да. Эч качан вулканизацияга барсаңыз, моторду мен чачып оңдай алам дебейт эч качан. Ушундай. Же болбосо эрте менен Кудай сактасын эми. Дарыгерге бардыңыз, мисалы, шпаханага барып, кайрылдыңыз, анан ал жердеги врачтардын баарын чогулуп алып туруп, хирургду чакырат, терапевтти чакырат, мисалы, кардиологду чакырат, бүт баарынан жыйынтык кеңеш алгандан кийин операция кылыш ыктымал. Болду, мен аныкын да билем, мунукун да билем дебейт, мисалы, дарыгерлер деле. Ошон үчүн эгерде дини маселе жаралып калса, сизде намазыңызда, орозоңузда, айтор жашооңузда, анда Аллах өз аятында стамдырып: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. Чоң bir конференцияда лекция окуп жаткан илимпоз устаз Кур'анда айтылбаган эч нерсе калган эмес, баары бар. Кур'анда айтылбаган эч нерсе калган эмес деп кайра басым жасаса, тегиндей жерде турган бирөө кол көтөрүп: менде суроо бар деди. Бериңиз. Кур'анда айтылбаган эч нерсе калган эмеспи? Жок, калган эмес. Анда айтыңызчы, бир кап ундан канча нан чыгат деди. Ушул барбы Кур'анда деди. Бар. Деп туруп колундагы телефонун алып чөнтөгүндө бир номерди терип чалып, мага суроо түшүп калды. Бир кап ундан, бир мешок ундан канча нан чыгат дос деп бул лектор сурап атат бир досунан пекарныйга чалып. Ал айтты: ушунча нан чыгат экен деди эле. Жок, сен пекарныйдан сурап атасың сен. Сен Кур'анда бар дебейдиң беле? Кур'анда бар. Кур'анда эмне бар? Астагфирулла. Фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун. Садакаллаху алейхи. Билбегениңерди билгендерден сурагыла деген аят бар. Мен билбейм бир мешогундан канча. Билгенден сурадым. Жооп берип атам сага. Кур'анда ушундай аят бар. Билбегениңерди билгендерден сурагыла дейт Аллах Таала. Туш келди адамдар сурай берип, азыр ар бир адамдын намазы ар кандай. Ошол себептен түйшүк тартып жүрөбүз. Бирөө момунту окуйт, бирөө мунту окуйт, бирөө дагы ар кандай окуйт да. Китап Кур'анга, суннага, Кур'ан менен суннага келип, ижма уммага келип такалганда, анан мазхаб жетекчилеринин таштап кеткен чыйыр жолуна тыкыр тиктегенде такыр жаңылмак эмеспиз. Эч качан көрүнгөндөн эле сурап, болду мына ушу билет деп. Анткени анын сакалы бар, узун кийинген, мешитке каттайт, ушул билет деп. Анткени ал өзүнүн намазын тургузуп тикелеп жүрөт. Андан сураш керек. Сиз муну намазды тургузарда кимден сурадыңыз эле деп сураң андан. Тигиден деп. Мен ошондон барып сурайын деп. Андан сурабаң. Ал намаз тургузуучу сиз сыяктуу. Ага намаз кантип окулганда мыкты болот, канткенде мыкты болбой каларын үйрөткөн алым устаздан сураң.
Ошон үчүн сахабалар, табиғиндердин айткан бир накыл кеби бар. Өтө сонун, угуп туруң. Инна хадал илм дин. Өзүн негизи илим бул дин. Илим алуу бул динди үйрөнүү. Илим окуу бул динди тереңирээк түшүнүү деген. Фанзуру амман таъхудуна динакум. Андыктан жакшылап сарасап салгыла. Диниңерди кимден алып атасыңар? Илим үйрөнүү ал динди үйрөнүү деген түшүнүк. Бираз тайкырактан алсаңыз, тайкы боюнча каласыз. Ортороктон алсаңыз, орто боюнча. Тереңирээк, мыкты билимдүүдөн алсаңыз, демек сиз мыкты билимдүү боюнча каласыз. Илим бул дин. Андыктан фандуру амман таъхуду динакум, диниңерди кимден алып атканыңарга негизги булакка, башатына карагыла. Бола береткен эптеп септеп дебеш керек эч качан. Ибн Абдул Бир табииндерден. Анна раджулан дахала аля Раби'ат ибн Абдуррахман. Ушул Ибн Абдул Бир риваят кылып атат. Бир киши Абдуррахман уулу Раби'a дегендин үйүнө барып калды. Бул Шейхул Имам Малик. Имам Маликтин устазы. Имам Маликтин устазы. Фаваджадаху ябки. Жана киши ошол Раби'a шейхтин үйүнө кирип келсе, башын мыжыгып алып, ыйлап отуруптур, шолоктоп. Факала лахума ябкик. Кирип келип эле таң калып, "Ой, эмне болду сизге?" деди. "Варта али букай." Сизге эмне болду дегенден кийин дагы өпкөлөп, ыйы күчөп кетти. Факала ла "А мусибатун дахалат алейк?" Кандайдыр бир үй бүлөдө бир түйшүк түштүбү? Деп ар кандай варианттан айтып көрдү. Уру кирди үйүңүзгө. Үй бүлөдөн бир кимдир бирөөсү ооруп калдыбы? Же жакын тууган уруктардан бирөөсү каза болдубу деп үстүгө босток сурай берди. Баарына жок dedi. Эмне болду сизге мынчалык шолоктоп, өпкөлөп ыйлап атасыз? Валакин истафта ман ла илма лах. Тууган отур деп жан отургузуп. Шул аз убакыт мурдараак илими тайкы бирөө боло берет деп фатва берип койгон экен. Ошонун берген фатвасы менен бир канча адам боло берет турбайбы деп ибадаттарын жүзөгө ашырып алыптыр. Мен ошого ыйлап атам деди. Мына шолоктоп ыйлаганы. Ал жакын өлгөн жок. Үй бүлөсүнө түйшүк түшкөн жок. Карыз эмес. Ва захара фил ислам амрун азим. Ислам динде өтө чоң bir жаман жаңылык болду. Илимсиз надан кадимки өзүн алым катар эсептеп фатва бере баштаптыр деп. Ошондо табииндердин доорунда болуп жаткан окуя. Раби'a айтат. Ва ли бa'д man yufti hahuna ahaq bis-sijn min as-suraq. Дал ушундай илимсиз фатва чыгаргандарды уурлук кылгандардын катарында кама берсе болот. Уурлук кылгандардын статьясы менен бирдей кылып кама берсе болот. Эмнеге десе, надан илимсиз фатва бергендиги үчүн анын чыгарган чечимине бир канча адамдар ишенип амал кылып өмүрүн убактысын урдатып атат. Түшүнүп атасызбы? Өмүрүн убактысын урдатып атат. Текке кетирип атат. Демек бул надан илими тайыз адамдын боло берет деп фатва берүүсүнүн өзү кимдир бирөөнүн акысына кирип каласыз, убактысын, ибадатын урдагандай болосуз. Анткени ал окуп атат, бирок туура эмес окуп атат да. Сиз анын намазын урдап атасыз, жокко чыгардыңыз. Алламат ибн Хамдан ал-Харрани мындай дейт. Эми ошол Раби'a, Имам Маликтин шейхи Раби'a мына биз жашап жаткан доорду көрсө, жөн эле ошол 24 саат болуп чолоктоп эле жатат окшойт ыйлап. Чын.
Ассаламу алейкум десең де алейкум ассалам деп кое эле ыйлап эле өпкөлөп эле жооп бере эле жатат окшойт деп атат да. Биздин азыр доорду көрсө. Азыр эки жолу сиздин сабагыңызга эки жолу катышса, үчүнчү күнү ал сиздин мурдагы сөзүңүз менен кийинки сөзүңүздү бириктирип туруп бир тренинг өтөт. Аха, мындайча кыйгач жазуулар менен окуп мындайдан кетет. Баланчынын сабактары деп мындайынан. Мен азыр муну айтып атканым, аялдар айрыкча, аялдар ушунчалык бир кызыктай нерселерге барып коюп атат. Эч кандай илими жок. Көтөргөнү мындай карасам, Муаллим ас-Сани деген китепти окуп атат. Муаллим ас-Сани. Бул алиф, ба, та деген китеп. Мага көрүндү мындай окуп атат. Бирок алыскы аймакка барып, өтө чоң кымбат залда 400-500 аялдардын башын бириктирип алып сабак өтүп атат. Эмнеден сабак өтөт билбейм. Алиф бадан сабак өтө турган болсо, анда жакшы. Мына алиф, мына ба, мына та, бирок 4-чү тамга келген ал чыгара албайт болуш керек. Са деген айтып көрүңүз. Ошону көпчүлүккө са дейт, ал са эмес, ал са. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам Fadlul alim alal abid ke fadli ala adnakum. Устаздардын, улуу дамлалардын, моллолордун, алимдардын мартабасын, даражасын Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам мынтип даңазалады. Жөнөкөй карапайым жөн эле кыбласын таап, намазын эптеп тикелеп тургузуп окуп келе жаткан инсанга салыштырмалуу алымдын даражасы силерге караганда менин даражам кандай болсо ошондой деп атат. Аллаху акбар. Түшүндүңүз да? Силерге караганда менин даражам аябай бийик деди пайгамбарыбыз. Ошол илими тайкыларга караганда алымдардын даражасы дал ушундай. Араңарда ошондой пайгамбарлардын мураскору деп аталган алимдарды сыйлаганды билгиле, анткени билбегениңерди ошондой билгендерден сурайсыңар. Дагы улантып атат. Инналлаха ва малаикатаху ва ахлас самавати вал ардин hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nas al-khayr. Sadaqa Rasulullah. Пайгамбарыбыз айтты. Аллах өзү периштелер, асмандар жана жерлердеги бүтүндөй махлуктар, Аллах жараткан махлуктар, биз билбейбиз, дагы канчасын көрө элекпиз. Ушулардын баары жада калса ийнине кышкы камылгасын кылып, эмгекчилдигин билгизип, алыскы аралыктан бир дан буудайды тиштеп, ийнине кирип бара жаткан кумурска дагы биз үчүн эч кандай белгисиз океандын, деңиздин тереңинде сүзүп жүргөн балыктын түрлөрү дагы адамдарга жакшы насаат айткан алим устаздарга Аллахым ушул устаздын ден соолугун чың кыл, кадырын бийик кыл, кырсык бала апа жалалардан өзүң сакта деп ошолордон бери дуа кылып турат деп атат. Аллах өзү да мээрим назарын таштайт, периштелер да дуа кылат, 7 кат асман, 7 кат жердин катмарындагы жашагандар дагы деп атат. Кумурска менен кичинекей чабактар да кичинекей кыбыраган эми. Бакы мынандай болгон эмне, мынандай болгон жаныбардын аты эмне дейт? Чоң. Ошо медуза дагы ушул алымга ыраачылык айтат экен да, болбосо медуза жаман күнегей. Көрөйүнөн көзүн жок монда. Деңиздин чекесиндеги бара жаткан момду арбайган тарбайгандан рак краб дагы устазга сонун тилектерди айтат экен да. Кичинекей болгон мындай немелер да, курт кумурскалар да. Кандай нерсе? Илимдүү болгонго аракет кылгын келет. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам "Лейса минна ман лам яжилла кабирана ва ярхам сагирана ва я'риф ли'алимина хакка." Садака Расулуллах. Биздин мусулмандардын катарына кошулбай калат деди пайгамбарыбыз. Бул дегени менин үммөттөрүмдүн сабынан, тобунан сырткары чыгып кетет. Ал менин үммөттөрүмдүн катарына кошулбай калат. Ким карыяларыбызды кадырлап урматтабаса,
кичүүлөрүбүздү сыйлап ызаттабаса, аалымдарыбыздын ордун таап барктай албаса, ал мени үммөттөрүмдөн эмес деди. Субханалла. Аалымдарыбыздын ордун таап барктай албаса. Азыр ушундай доорда үстүнөн жала жабуу мода азыр. Мода азыр. Кимдир бирөөнүн кадыр баркын сындырыш үчүн жөн эле бир эки ооз сөз керек. Баягы көчөдө жүргөн баягы кимдер эле баягы блогерлер бир чыгарыш менен анын заматта 2-3 секундта дүйнөнүн аркы бурчунан анын жаман экендигин угуп отура бересиң, жана устаздын. Эмнеге деп иликтебейсиң, анан группадан группага, WhatsApp'тан WhatsApp'ка, интернет баракчаларынын бардыгына тарката бересиң. Демек, таркаттыңбы, экинчи бирөөгө жөнөттүңбү, сен да ошол блогер сыяктуу күнөөгө бата бересиң. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: "Инна мин ижлалиллах икрам зи-шайбатил муслим ва хамилил Кур'ан гайрил гали фихи вал джафи анху ва икрам зи-султан ал-муқсит." Садака Расулуллах. Пайгамбарыбыз айтты: Аллахты сыйлап кадырлаганга кошулат. Аллахты сыйлап ибадат кылып ушунчалык улуулаганга кошулат. Эмне кылса, башындагы чачы, эгиндеги сакалы агарып, карыялык жашка жетип калган аксакалды, байбечени сыйлоонун өзү Аллахты сыйлагандай сооп алып келет. Дагы кайсыл десе, чектен ашпаган, бузукулук кылбаган, Кур'ан жаттаган хафиз менен илим окуп таркатып жаткан аалымдарды сыйлоо дагы Аллахты сыйлоого кошулат. Үчүнчүсү кайсыл десе, өз өлкөсүндө адилеттүү өкүм жүргүзүп падышалык кылып жаткан адилеттүү падышанын сөзүн угуп аны сыйлап коюу дагы Аллахты сыйлагандай сооп алып келет. Таржуманул Кур'ан деген наам менен таанымал сахабалар арасында. Таржуманул Кур'ан. Бул дегени Кур'ан тафсирчиси. Анын ушу туруш турпаты өзү ушул Кур'анды тафсирлеген дейди. Кур'ан тафсири болуп көрүнөт да. Ал ким десе, Абдуллах ибн Аббас деген сахаба. Пайгамбарыбыздын амекиси. Ал пайгамбарыбыздын тууганы. Алар улуу ак сүйөктөрдөн. Өтө улуу урук, анткени пайгамбардын уругунан. Ушул Убай ибн Кааб деген сахабанын минип турган төсүнүн үзөңгүсүн кармап, бир жерге чейин кармап, ушинтип кое бербей узатып келди. Жакшы сөздөрдү сүйлөп, улам тик карап, адеп менен сүйлөп, бир нерсе сурасам болобу деп сурайт. Мен пайгамбардын уругу, мени карап койсоң деген жок да мактанып. Сизден бир нерсе сурасам болобу деп кичпейлик менен сурайт. Жооп берсе, деп аны ушунча мактап алкап, дагы бир нерсе сурап алсам болобу деп адеп менен сурап атат. Убай ибн Кааб, ал Кур'ан ээси, Кур'ан жаттаган эң мыкты деңгээлдеги, жогорку даражадагы. Бирок Абдуллах ибн Аббас ал таржуманул Кур'ан, Кур'ан тафсирчиси, дагы кошумча пайгамбардын уругу. Убай ибн Кааб: "Сиз неге мынчалык мага ушинтип үңүлүп сый урмат көрсөтүп атасыз?" дедиле. "Иннаху янбагы лил хибр ан ю'аззам ва юшраф." Өзү адамдардын арасында дана көрүнүп турган, так көрүнгөн, адам баласынын жүзүндөгү бир кал болсо, мында капкара ошол дана көрүнгөн сыяктуу. Сиз ушунчалык эл арасында дана көрүнгөн инсансыз. Сиздин ордуңузду табышыбыз керек. Ушул ордуңузду таап, суроом дагы жоон алгандан кийинки ийменчиктүү болгон жообум дагы сизге болгон сый урматым. Ушул сый урматым Аллахты сыйлаганда сооп алып келет деп түшүндүргөн. Кара. Пайгамбардын уругу болбосо ошол. Өзү негизи өзү ал төөгө минип пайгамбардын уругу. Берки ылдыйда жүрүш керек эле. Бирок Кур'ан жаттап, Кур'анды мыкты окугандыгы үчүн аны мингизип алып үзөңүсүн карап келатат. Биз кичине эле 5-6 сүрөнү билип калсак, ач эшикти мен келатам. Ач. Ана эшикти ачып туруп мен киргенден кийин эшикти жаап кой аркамдан дейбиз да мисалы. Шу эшикке чыксаң, аяк кийимдериң оңолуп турса, момундалып, ушунда кайкая барып кийип калсаң, баягы кийгизүүчү лошканда бирөө салып берсе момундайынан, салып койсоң, керек болсо ушул аяк кийимдин боосун бирөө байласа,
Кедеген жерін ондан мынау артып қойса, ушунчалык даражага жетип калдык да биз. Аны албетте үйдөгү сен келинчегиң жасаса жарашат албетте. Андыктан Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам мындай деди: "Инна Аллах ла яқбиду ал-илм интизаан янтазиху мин ал-ибад, валакин яқбиду ал-илм биқабди ал-улама." Аллах жер бетиндеги илимди, маалыматты бир заматта эле алып койбойт. Түн укташат, эртеси турганда бүт бардыгын надан боюнча жолдо дендоро болуп калып калбайт. Жок, андай эмес. Аллах илимди эл арасындагы кадимдей тирүү басып жүргөн Кур'ан катары саналган хафиздерди, илимдүүлөрдүн жанын алуу менен илим алынат. Айттың ошондо барып сурап калбай, айттың ошондо барып жан отуруп калбай деген канча өкүнүч бар азыр арабызда. Бир алым кеттиби, демек илим толугу боюнча кетти. Анын мына шакирти бар, тиги шакирти бар, бу шакирти бар дешибиз мүмкүн. Ал шакирттер анчалык эмес да, анткени анын ичинде не деген кен байлык, кенч казына кетти ошол боюнча. Дагы алымдар жүрөт арабызда азыр. Жүрөт. Дагы ошондой тирүү Кур'ан жүрөт, дагы ошондой илим кени, ал алтын, изумруд, алмаз кени, да эч нерсе эмес анын алдында. Илим казынасы жүрөт да. Аллах алардын жанын алуу менен илимди жоготот акырындык менен. Hatta iza lam yubqa aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Ошентип жер бетинде Аллах эч бир алымдарды калтырбай жанын алат акырындык менен. Ошентип адамдар чечим сурай турган, фатва уга турган эч бир таянарлык маржи булак таппай, анан сенин өзүң мындай турушуң ошолор окшош да деп туруп бир наданды башчы кылышат деп атат. Анын турушу ушундай экен, мындай турганда алым окшоп турат экен да. Кээде кеңгуру делешем туруп бериши мүмкүн. Кеңгуру тик турганда адам окшоп калат мынтип. Кадимде боксташканда боксер окшоп калат ал. Анда эле эч бир боксер таппай калсаң, кеңгуру бизакта кеңгуру мушташат деп аткылсаң жарашпайт да. Фасуилу фафтау бигайри илмин. Ошентип ал надандардан сурай башташат адамдар. Сен ушул каматың, турушуң бизактагы ошо молдого окшош экен, сени сурай береличи дейт да. Сенин чапаның окшош экен, сен кол көтөргөнүң окшош экен деп сени сурай береличи дейт. Анан ал илимсиз надан боюнча чечим чыгара баштайт. Фадаллу ва адаллу. Өзү дашат, адашкан, өзгөлөрдү да адаштырып ошентип надан доор келет деп атат. Надан доор. Ал учурда кандай болот десе, ошол учурдан кийин уулу энесин, атасы кызын ажыратпай калат деген доор ошол. Андыктан Абдуллах ибн Мубарак "Ман истахаффа бил улама захабат ахирату." Алымдарга кошултеп, койчей аларыңды деп аларды кор санаган инсандын ахирети күйдү дей бер дейт. Ооба. Совет доорунда эч бир мамлекеттик деңгээлде окуу жай, медресе, институт болбогонуна байланыштуу көпчүлүгү баарыбыз хужрада, бөлмөлөрдө окуп, ошол жерде окуп чыкканбыз. Көпчүлүк устаздарыбыздын азыр чындап айтканда ошол учурдагы окуган илимин тастыктай турган диплому жок. Анын диплому жок деп аны төмөн санаган инсандын ахирети күйдү. ومن استخف بالعمراء ذهب الدنيا. Алеми жетекчилерге кол шилтегендин дүнүйөсү күйдү. Бу дүнүйөдө аягыңа тура албай жүрүп, мунун ортого саласың, тигин ортого саласың. Өзүңдүн бир эмес эки кызыл дипломуң болсо дагы бир жетекчини кор санап койдуңбу, жумушуң орношо албай өтүп кетесиң деген түшүнүк бул. ومن استخف بالاخوان ذهبت مروءته. Ким досторуна кол шилтеп, койчей дей турган болсо, анын адамгерчилиги солуду жок. Ана адамдык катардан чыгарып койсоң боло берет. Досторуна кол шилтеген. Ошон үчүн имам Ахмад ибн al-Awza'i мындай дейт. Адраи. Al-waqi'atu fi ahli al-ilm wa la sima akabiruhum min kaba'ir adh-dhunub. Илимдүүлөрдүн артынан ушактап гыйбат кылып сүйлөнүн өзү хадисте баяндалган 7 чоң күнөөнүн бири болуп эсептелет.
Анткени анын абирине кирип атасың, анын акысына кирип атасың. Ошон үчүн имам Ахмад мындай дейт: Люхумул уламау масмуматун. Абайлагыла, алымдардын эти ууланып калган. Улуу устаздардын, Куран жаттаган хафизалардын, уздалардын эти ууланган. Мен шаммаха марид, ким ошол ууланган этти жыттаса, ооруп калат. Жыттаса деген сөз түшүндүңүз да. Кимдир бирөө бир устаздын аркасынан жамандап сүйлөп атат. Ошо жамандап сүйлөгөн кишинин сөзүн угуунун өзү ал анын ууланган этин жыттоо деп эсептелет. Угуу жыттоо деп эсептелет. ومن أكل همات ким ошол устаздын ууланган этин жей турган болсо, ал өлөт. Бул дегени жеш деген анын аркасынан билбей туруп сүйлөө. Сүйлөгөндө угуу дагы эч качан сак калбайт. Ошол себептен ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب, кайсы бир инсан улуу устаздардын үстүнөн жала жабуу менен алектенсе, жала жаап, акарат кылып, койчу ошонуңду деп жала жаба турган болсо, ибталаху Аллаху таала кабла маутихи бимаутил калб. Аллах таала анын жүрөгүн карартуу менен бу дүйнөдө балелендирип коет. Ал канча сажда кылбасын, саждаларда узун турбасын, канча хаж умрага барбасын, канча хатым кылбасын, Аллах анын жүрөгүн эч качан нурдантпайт. Ал ошол сүйлөгөн боюнча өлөт. Аллах өз аятында стағфируллах билlah: Шахидаллаху аннаху ла илаха иллаху вал малаикату ва улул илми qa'iman бил қист ла илаха илля хувал азизул хаким. Садақаллахул азим. Мына ол аятты қара. Аллах өзі ибадат кылынууга жалгыз Аллахтан башка эч ким жок деп Аллах өзі, андан кийин эле периштелер, анан илимдүүлөр күбөгө өттү деп атат. Аллаху акбар. Ибадат кылууда, мисалы намаз окууда, рүкү кылууда, кыблага жүздөнүүдө, сажда кылууда, курбандык кылууда, орозо тутууда, зекет берүүдө, тасбих айтууда бир гана мен Аллахты жалгыздайм деп атабыз. Ушул ибадат кылынууда деп атат. Аллахтан башка эч ким татыксыз жок деп биринчи Аллах өзү күбөгө өттү. Андан кийин периштелер, андан кийин илимдүүлөр менеки. Аллах ушунчалык илимдүүлөрдүн кадыр баркын жогору көтөрдү. Алардын этегин кармасаңар эч качан адашпайсыңар деп атат. Кадырлагыла, сыйлагыла, шакирт түшкүлө, алардын изинен баскыла, билбегениңерди ошондо алымдардан сурагыла. Ошон үчүн Аллах өз аятында стағфируллах билlah: Иннама яхшаллаха мин ибадихил улама. Садақаллаху азим. Аллахтан өзү алымдар көбүрөөк коркот. Аллахтан негиз өзү алымдар көбүрөөк коркот деп Аллах өзү айтты. Аллах өзү айтты. Аллахтан илимдүүлөр көбүрөөк коркот. Кул хал ястави аллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун. Садақаллахул азим. Билгендер менен билбегендердин деңгээли бирдей боло беле деп Аллах ушундай аят жүрдү. Албетте бирдей эмес. Билгендердин деңгээли аябай жогору. Билгендер кимдер? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам: "Мен салака тариqan fi talabil ilm." Ким илим алуу жолуна түшө турган болсо деп атат. Ким илим алам деп эле бир алымдын этегин кармаса, шакирт түшө турган болсо, сахалаллах, Аллах жеңил кылып коет. Бихи, анын ошо шакирт түшүшү менен ошо шакиртке бейиштин жолун жеңил кылып көрсөтүп кое берет. Кимдир бирөөгө сыртынан караганда ушунчалык түйшүктүү, мен мунага таң калам. Эмне кереги бар ушинтип?
деп бияктагы түйшүк тарта берет, а бирок илим алып жаткан адам ушунчалык жеңил сезет. Анткени ал Алланын бир жана бар экенин даңазалай турган илимди алып атат. Ошон үчүн хатта жада калса анын илим алып жатканына ыраазы болгон абалда Аллахтын буйругу менен периштелер илим алуучунун таманы жаман жерде тебелеп албасын деп периштелер канатын жая коюп атат дейт. Ал чылада басып атат, ал жаанда, ал таштанында басып баратат, ал карда баратат, ал тайгакта баратат. Бизге ошондой көрүнүп атат, бирок ал периштенин канатынын үстүндө баратат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн хадиси бар. Илим алды дейли кимдир бирөө. Куран окуп атат, жаттайм деп бел байлады. Куранды жарымдатып, Алланын буйругу менен ахирет сапарына узап кете берди. Илимин толуктай албай, ал да кете берди. Керек болса Аллах Таала анын мүрзөсүнө бир периштени киргизет, кыяматка чейин Куранын да толуктатып коет, жаттатып, илимин да жеткиликтүү кылып коет деп атат. Анткени ал бул дүйнөдө баштаган ишин Алла Таала сөзүндө бүтүртөт. Келиңиздер. Азыр интернет айдыңы ушунчалык кенен, ушунчалык жеңил, кайсы бир аалым устаздын замандаш агайыны устаздардын өмүр таржымалына уруксатсыз тыкылдатпай эшик ачып кирип булгаганды токтотойлу. Булгагандар болсо аларга мусулман катары жооп бергенге даяр болушуңуз керек. Эгерде ким Имам Ахмад айткандай алымдын ууланган этин ким жей турган болсо, демек ал жүрөк дарты менен ооруду. Ал надандык, кудайсыздык дарты менен ооруду. Ким эгерде этин жеп ала турган болсо, ал өлдү, демек анын жүрөгү өлдү. Ахирети бузулду. Кудай сактасын. Аяттарга садакаллахул азим, хадиске садака расулухул карим. Амин. Аллахумма иннака афуун карим, тухиббул афва фа'фу анна, я рахиму би рахматика я архамар рахим. Аллаху акбар. Меримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Сүйүктүү бир тууган, мен алдында курут, чалап, суусундуктун түрлөрү турат. Мөңгүнүн тамчылаган суусунан жасалып, ышкын даамданган. Уурта бисеңиз, ала тоону эсиңизге келтирген эң мыкты суусундуктар. Адалдыгында албетте кепилдик. Табигый ингредиенттерден жасалып, сиздердин дасторконуңуздардын ажарын ачканга Алато Амир компаниясынын жигиттери ушундай суусундуктарды сунуштап атат. Эң негизгиси сатып алынган ар бир желим идиштен жана бир суусундуктан бирден сом жетим жесирлерге багар көрөрү жок, социалдык жактан аз камсыз болгон муктаж үй бүлөлөргө албетте жөнөтүлөт.